2018-жылы Сузак районунда 9 айылды көчүрүптүр да. Баягы сел жүрөт деп кооптуу болгон районда айылдарды көчүргөн экен. Ошондон бери булар Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу Тала Булак айылында турушат экен да. Ошондо мектепте орундар жетишпейт экен буларды. 3 смена окушат экен. Таза суу чыкпайт экен. Негизинен эле ар кандай ошол бала бакчага чейин 20 километр басышат экен. Ошондой ар кандай оорулар чыккан үчүн, кир суу ичип үчүн анан дагы ар кандай оорулар да чыгыптыр жаш балдардачы. 2018-жылы көчүрүлгөн экен да. Буларчы ошол 2018-жылы көчүрүп туруп ошол калп барып таштап турган, ошондон бери эч ким карай элек экен буларды. Не болуп атасыңар, кандай болуп атасыңар депчи. Бул биринчиси. Экинчисинен могудагы абдан чоң көйгөйлөрдөн бул 2014-жылдын 20-августунда Талас районунун акиминин 230-буйругу менен Калба айылына караштуу Кара Дөбө участогунан 14 гектар жер трансформацияга берилген экен да. Бирок муну кандайдыр бир жагдайлар менен азыр кайра мамлекет өзүнө тартып алган экен. Алмаз Акунчанович, бул только Талас районунда болуп аткан жок мындай нерселерчи. Мындай нерселер Кыргызстан боюнча болуп атат да. Бир маалда жерлерди трансформацияга бөлүп берген айылдарда. Анан кийинчерээк кайра ошол элдер ал жерге канча элдердин канча надеждасы болгондо үй салабыз деп күтүп жүрүшкөн, акча чогултуп жүрүшкөн. Анан 10 жыл өткөндөн кийин эле, 15 жыл өткөндөн кийин эле буну бир аким тура эмес берип коюптур, же болбосо тийиштүү органдар тура эмес берип койгон экен убагында деп туруп эле анан кийин кайра баягы элдер үмүт кылып жүргөн жерлерди кайра тартып алуулар бул Кыргызстан боюнча болуп аткан нерселер да. Ушул элдин немеси менен ушундай нерселер менен ойнобосок жакшы болот эле да. Мындай мамлекет берип атат да аны. Элдин күнөөсү эмнеде? Мамлекет убагында бергенби болду да берсин да. Эгер кайра тартып отурган болсо, ошого караштуу, ошого жараштуу дагы башка жерлерден жер берсин же болсо. Элдердин үмүтүн үзүп атпайбы? Үчүнчүдөн, Алмаз Акунжанович, Лебединовка номер 1 Айдарбеков атындагы мектепте физика сабагы көп жылдан бери өтүлбөйт экен. 4-5 жылдан бери физика сабагы өтүлбөгөнүнө уже 6 жыл болуптур дейт. Элестетип атасызбы? Лебединовкада номер 1 мектепте физика сабагы өтүлбөйт экен 6 жылдан беричи. Билим берүү министрлигинен бирөө жоопко тартылсын, Алмаз Акунжанович. Билим берүү министрлигинен бирөө жоопко тартылып, бирөө жумуштан кетсин, ушул нерсени кылган. Алмаз Акунжанович, министр дегенде азыр министрликтер деп мен айтып атканда биякта өчүп калды. Ал министрлик дегенде азыр барып эле министрге асылып калышат барычы. Ал жерде 2,5 миң адам иштейт министрликте. Ошол конкретно ошол мугалимдерди караган адам жооп берсин. Эмне себептен 6 жылдан бери ал жерде физика мугалими жок? Рахмат.